Анан мына частный клиникалар боюнча суроом бар эле. Эмне үчүн частный клиникалар мамлекеттик больницалардан көрө жакшы иштейт? Элдин көпчүлүгү акчасынын, услугасынын кымбаттыгына карабай ошол частный клиникаларга кайрылат. Частный медициналык клиникаларга. Ошол эле врачтар иштейт да, туурабы? Керек аны баарыбызга жашыруун деле эмес. Түшкө чейин государственныйда иштесе, түштөн кийин частныйда иштейт. Ошондой эле условиялерди, частный клиникада болгон эле условиялерди мамлекеттик клиникалар үчүн кантип жасап койсок болбойт? Бурункулбек, сиздин сурооңуз абдан вовремя болуп атат. Себеби биз дагы ушул эме боюнча күрөшөлү деп анан сиздерге киргизели деп атат, суранып. Ким мамлекеттик больницада иштесе, алар частный клиникада иштеш керек. Эгер частный клиникада иштесе, анда мамлекеттик клиникада иштебеген дегенди биз киргизели атабыз. Себеби сиз айтып атасыз туура. Эртең менен кабыл алат мамлекеттикинде. Ошол жактан анализдерин кылат да, түштөн кийин барып, өздөрүнүн частный клиникасын жаткызып, операция кылышат, акчасын алышат да, ушундай. Эми мен бул жерде аларга ограничение коюу дегенди кичине туура эмес деп эсептейм, врачтардын өзүнөчү. Мен айтайын деп аткан нерсем, ошол эле условиялерди, жеке клиникалар түзүп жаткан условиялерди мамлекеттик клиникаларда деле жасап койсо болот. Ошол эле аппараттарды мамлекеттик клиникалар деле алса болот. Алар деле баягы барып ошол жакка иштеп аткан врачтар деле айласы жоктон барып атат да, себеп дегенде түшүнүктүү эле да, баягы зарплатасына жашай албайт, зарплатасы өтө төмөн. Ошол жагын карабайлы, баягы ограничительный мера койгондун ордуна кайра услуганы чоңойтуп койбойлубу, көбөйтүп койбойлубу, ошол эле медицинский аппаратураларды албайлыбы мамлекеттик клиникаларга. Ошол эле услугалар аябай кымбат болуп атат, ошого карабай барып атышат. Анан мамлекеттик клиникаларда деле ошондой услугаларды көрсөтсөк, ошол эле аппаратура болгон болсо, мамлекеттикке келе берет экен деген сөз да бул.